Assalamu alaikum. Биздин кымбаттуу машина кеш каналынын көрүүчүлөрү, Ош шаарында Ошуна базарына видео тартууну улантуудабыз. Кезек эми сиздер көңүңүздөр күтүп атсаңыздар келек. Жана азыркы заманда бензин кымбаттаган, күйүүчү май кымбаттаган кезде актуалдуу болуп аткан электромобилдер жөнүндө ушул Ош шаарында Ошуна базарынан маалымат бере кетем. 2 август 2026 жыл. Мына ушу Hyundai Ioniq'тен баштайын деп аттым беле. Бул дагы электромобиль, көрүңүздөр. Hyundai Ioniq. Бирок деген сөзү бар. Бул маалымат кагазы да жок экен. Бул Ioniq'те жана эси өзү да көрүнбөйт. Так, биз болсо Кытай унаалары турган жака өтө берейин. Электромобиль. Бул жакта Song Plus деп турат. BYD. Шудан көрсөтөйүн мындагы. 530 километр бир кубаттоо менен жүрөт. 2022. Мына силерден эмеспи? Канча болуп атат баасы? 16,5 миң доллар. 85 11 11. Электромобиль. Так, бул да BYD да. Бул канча болуп атат? 950 миң бе? Е2 экен. 400 километр жүрөт, бир кубаттоо менен. Азыр алдыңкы көрүнүшүндө көрсөтөйлү. Ушунда Е2 950 миң айтылыш баасы. Зарядчиктери бар, а? Кошуп берет экен. Электроручник, мындай монитору бар. Бунун пробеги канча? Пробеги 220 миң. Өзүнүн оригиналы. Аха. 90 миңге түрдүрүп койгонбуз дейт. Так, да бир электромобиль. Чанган Аедо. 12 миң доллар. Ушул седан. Седан ушундай көрүнүштө. Бул 2024. Чанган Аедо. Өткен аптада да ушуну тарттым беле. Эсимде жок. Анан азыр Кыргызстанда деле ушундай эң популярдуу болуп аткан электромобиль десем адашпаймын. Чанган Q05. Бир эле Ош эмес, Кыргызстанда эле популярдуу болуп аткан Чанган Q05. Сиздерденби? Канча деп атасыздар? 14,600 доллар. Буларда эм комплектациясына жараша болот. Мына ушундай монитору менен бир кубаттоо менен 406 километр жүрөт. Дагы да айтып кетейин, комплектациясына жараша. Дагы көбүрөөк да жүрүп калышы мүмкүн. Чанган Q05. Ал шаар ичинде да ушундай унаалар көбөйүп калды. Ошто азыр популярдуу болуп атат. Суюк травертин үйүңүзгө өзгөчө көрүп берет. Үйдүн сыртына жана ичине заманбап кооз көрүнүш тартуулайт. Табигый таштын көрүнүшү ысыкка, суукка жана жаан-чачынга туруктуу, сапаттуу жана узак мөөнөткө кызмат кылат. Ар кандай түс жана дизайн тандоосу бар. Тажрыйбалуу усталар бардык жумушту так, таза жана өз убагында бүтүрөт. Байланыш үчүн экрандагы номерге кайрылыңыз. Дагы көрүп атасыздар. Бул дагы азыркы ушуга окшош эле экен.
Азыркыдай эле. Mына силерден канча болуп атат? 18.700 деп атабыз. 18.700 Чаң BYD не болуп калат? BYD не деп калат эле? Электр диван Сон плюс, а? Так. 520 километр жүрөт экен бир кубаттоо менен. 29.000 километр чуркаган. Бул уже башка автостоптору дагы бар. BYD. Чоңураак кроссовер. 7 орун эмес, а? 5 эле орун. Ага. 520. Анан кийин дагы бир плагин. Но плагин да. Aion. Бул да өтө популярдуу болуп аткан плагин. Aion'дун баягы 1.60 деп коет эле азыр. i60 ова. i60 $21.500. Плагин да бирок жакшы. Дагы да бир кайталап кетейин, жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөр. Бул не деп калсаңыздар. Электро кубаттап дагы бир канча километрде жүрөсүздөр. И бул жагынан да бензин менен дагы бакты толтуруп алып жүрөсүздөр. Анан ошо мен адашпасам 1200 канча да километр ошо толук электрондагы бакты да толтуруп жүрсөңүздөр ушунча жүрөт экенсиздер. Электромобиль электрон менен адашпасам ошо 150 километр жүрсө болот. Бул да жакшы. Шаар ичинде бензин колдонбой деле үнөмдөп жүрсөңүздөр болот да ушул плагинди айдапчы. Жакшы, жакшы. Мына күн өлбештерди караңыздар. Өтө көбөйүп кеткен. Бир электромобилдердин 60-70% эле күн өлбеш да. Чөңгөн. Так, бул тартпай эле коюн деп атат, көрсөтпөй эле коюн. Көрсөтүп коюн деп атам эле. 2026 дагы күн өлбеш $14.500 экен. Адамдар да ошого келип, кызыгып көрүп атышат өзүчү. Ушундай. Мында сурап коелучу. Күн 05. Канча деп атасыңар баасын? 15.000, а? $15.000. Бул жерде дагы бир күн 05 2026 $14.600. Ак пермет түстө экен. Дагы эле баягы плагин Aion. Так. Бир мынакей электро менен 200 көрдүңүз. Ушул сатуучуга лайк басып коюңуздар. Мына паузага басып дагы шашылбай көрүп алсаңыздар болот. Бир кубаттоо менен 200 километр жүрөсүздөр электромобилде. Андан кийин толук бензинге өтүп гибрид болуп жүрө берет. 1200 километрге чейин. Шундай дагы Aion i60. Баасын сурап коеюн. Ассаламу алейкум. Баасы канча болуп атат?
21.200. 21.200 доллар. Жаңа пробеги 0 да? Ноль дейді. Так, шундай AI ондор. Бұл 21.000 екен. Шундай эле. Мынакей да көрсөтүп коеюн. Бұл жақта Чанган. Ошол максималдуу комплектация баягы Q05-нчи. Бұл 17.300 доллар. Бир кубаттуу болсо мына көрүп атасыздар, бунуку көбүрөөк 500 километр. Мында караганда 100 километрге көбүрөөк болуп атат да. Анан бундагы баягы опциялар дагы кичине бар. Ассаламу алейкум. Так, бул баягы запас ходасынан сырткары да несі менен айырмаланат берки жөнөкөйлөрүнөн? Bunun запас ходунан башка массажы бар. Массаж, баягы жөнөкөйлөрүнөн көрө массажы бар экен. Печкасы бар. Печкасы бар. Болду. Азыр музыка болуп атыр эле. Авторский болуп калбасын. Тезирээк көрдүңүздөр эми максималдуу комплектацияда айырмасы кандай болуп атканын. Бул жерде дагы бир Ли радар бар экен. Чанган. Ошо Q05-тин. Бул да беркиден да күчтүүрөөк экен да мында. 560 градус камера. Камералар. 18.800 доллар. Көрүп атасыздар, 560 дегенде капталдагы, биякта 4 камерадан сырткары ушулар да көрүнөт. Ошол эле да мында массаж дагы майда шүйдөлөр бар болсо керек. 18.800 доллар. Эң максималдуу комплектациядагы Q05. Мына дагы максималдуу комплектациядагы 5 лазер ультра деп турат. Лидар. Ошо лидар ошол экен да. Анан бул жакта Лисянг Ли 6. Бул эми бензин. Көрсөтүп берейин. Жагат туруп ошо. Кытай жол тандырасы 35.000 доллар 2025. Бул ошондо плагин экен да. Плагин электромобиль электро менен 150-200 километр жүрсө болот экен. Эми бул баягы неге 150 менен 200 жазып койгон себеби бул баягы опцияларын колдонсоңуз, мисалы үчүн кондиционер жана баягы жылытуу, желдетүү опцияларында колдонсоңуз ага да энергия кетет, ошого бир аз тезирээк ошондой кубатты түшүп баштайт да, канчалык көп колдонсо. Так, эми жаңылыктардан дагы ушул катарды толуктап жүрө берели. Азыр эми ушундай видеонун соңуна деле келип калдык. Көрдүңүздөр, Чанган Q05-тин максималдуу комплектациясынын айырмасы жөнөкөйдүн ортодо 4.000-5.000 доллар айырма болуп атат. Айырмасы ошондой комплектациясына жараша. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сизге бул видео дагы да жакты деп ойлоймун. Лайктан басып туруңуздар. Өткөн аптада 45.000 көп көрүлөр деледи, эң көп көрүлөрдү. Бирок 45.000ден
Ден ашығырақ эле адам лайк басыптыр. Бұл деген сөз ар бир 40-нчы адамдын бирөөсү эле лайк басып атасыздар. Эми лайктан аянбаңыздар. Бул телефондо балансыңыздардан алынып калынбайт. Акча лайк бассаңыз жөн эле биздин каналыбыздын колдоп кубаттаганы эле болуп турат. Жана комментарийге өз ой сунуш пикир суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Мен дагы ошо комментарийлерди окуп көпчүлүк сунуштаган унааларды тартканга аракет жасап турам.